Урматтуу президентибизге өтө чоң ыраазычылык айтабыз, чүнкү эл менен жолуктуруп сиздерди жиберген үчүн. Мен кыска айтайын. Былтыр президентибиздин 85-чи жарлыгы менен АТР уюшулуп аткан убакта Көкөй Кызыл Жылдыз Чайык айыл өкмөттөрү бириккен. Чайык айыл өкмөтүнүн бюджети биз дотациядан чыкканбыз, бирок өзүбүзгө өлчөп жетет. Ал эми Кызыл Жылдыз менен Көкөй дотацияда 14 миллион сом дотация алчу. Ошол жерде отуруп аким да, губернатор дагы жана министрликтин ушундай өкүлчүлүктөрү келгенде 4-5 жылга чейин бир акчаңарга тийбейт, ошол бутуңарга туруп кеткичекте ошол дотациялык дөңгөлү сакталат деген. Бирок быйыл 24-жылдын январы менен ошол 14 миллиондун 13 миллион 11 миллионун кыртып бизге 3 миллион берди Минфин. А эми калган биздин акчабыз эч жакына жетпейт. Мурун 5 мектеп 4 садик болсо, азыр 9 мектеп 7 мектеп 9 садик бар. Ушул акчаны 11 миллионду чечип берүүнүздү суранабыз. Экинчиси, bizde Emel Su zavodu var. Men 22 апрелде урматтуу Алтынбек Калдаровичке да кайрылгам. Ошол Emel Su подоходный налогдон 6000 сом төлөптүр. Ал эми ошол Emel Su'нун башчысы бизге депутат болуп отурат. 36 000 сом айлык алам деп ар бир сессия сайын айтып атат. Эгерде ошол киши ай сайын подоходныйга 3600 төлөсө, бир эле адам биздин бюджетке 42 000 сом акча түшкөн. Мен өткөндө да айткам, ошол ойдон эчтеке кылган жок. Мага күбүр шыбыр кеп уктум, баягы шымурдады деп уктум дегендей, биздин зам губернаторубуз Ады Солтоевич крышевать этип атат дейт. Ошону менен мен Адыбек Алтынбекович же замын кый албай атат, ошону менен бизге эчтеке түшпөйт. Мен немеге салык инспекциясына да кат жаздым. Аягы да кылбайт, эч ким кылбайт. Иштетпейсиңерби? А эмне үчүн анда? Так, айтып алайын менем. Үчүнчү, бул айыл жергесинде мен элдин сунушун айтып атам. Үчүнчү маселем. Мисалы Чайекте кошуп тургула, бирок 2 мүнөт көйлүгү. Жок, эми кечиңиз. Чайекте садик жок. 1000ге жакын балабыз садикке бара албайт. Могу жерде Шортон айылы бар. Кызыл Жылдыз айылын бизге коштуңуздар, бир мамлекеттик садик жок. Экөөнүн ортосунда бир частный садик бар, балдар бара албайт. Ушул эки жерге садик куруп берсеңиздер деп атат. Ал эми Кызыл Жылдызда, Байзак айылында 3 садик бар. Август айында садиктер балаңды мага бер деп садиктер толбой талашып атат. Ал эми бюджеттен дагы эле ошо Ады Солтоевичтин аркасы менен 96 миллионго ошо жака садик салып атасыздар. Муктаж жерлерге салсаңыздар. Байзакта деле 6000 калып жашайт, Шортон менен Кызылда деле 6000 калып жашайт. Бирок бир садик жок эки айыл өкмөтүндө. Анан бир закрытый спорт зал куруп берсеңиздер, бул 4-чү маселе мен айтып кетейин. Мен ошо кыскартып айтайын, бизде Турсунбаева мектеби ремонт болуп атат Аристен. 83 миллион сомго тендерди бир фирма утуп алган. Элестетсеңиздер, бизде Ногойбаев мектеби 64 миллионго салынды. А 83 миллионго барган ремонтун көрө кетиңиз, урматтуу губернатор, урматтуу вице-премьер. Көрсөңүздөр, жөн эле чампалап койгон. Бул 83 миллион ким жеп алды? Андан көрө нөлгө өкөнүн ортосунда 5 мектеп салгыдай орун турат. Анда нөлдөн салбайт беле. Колуңуздарга, кол бутуңуздарга бук бололу деп атабыз. Эмне үчүн налогоплат килеген налогообразующий завод айыл өкмөтүнө 6000 сом салып койду. Шылдың да бул. Шылдың да бул. Рахмат көңүл бураңыздар. 11 миллион сом боюнча мындай кылалычы, мен Бишкекке барганда финанс министрим чогулуп, мынакей биринчи орун басарда отурат бул жерде. Бул маселени ошол жерден карап көрөчү. Биздин президенттин указынын талаптарын карайлы, кандай талаптар коюлган. Мындагы иш-чара планына киргизип, анан балким ага чейин деле жооп беребиз. 4-чү кварталга план графигинен кийин берилет деп сурайм. Кат менен кайрылса, Жок, өзү керек айтып. Мен кат менен кайрылгам. Кат менен баардыгы сонун аякта коммунизмге деп жооп келген. Мен кат менен кайрылган киши, мен 9 депутат болдум. мен республикага да бул тапшырманы берем.